Sen emne деген керемет жансың. Егер мага буга чейин бирөө өз бактыңды ушул жерден табасың дегенде Корлуудага эбак эле көчүп келмекмин. Сен чын эле ушундай романтиксиңби же мыкты актёрсуңбу? Эми романтик десе болот. Ырды айтып жибересиңби же? Чын элеби? Чынбы же тамашалап атасыңбы? Бирөөнү айтып берейинби? Ой, жок. Андайга жүрөгүм чыдабай калышы мүмкүн. Өзүң бил. Аябай сонун болуптур, кандай гана даамдуу. Койчу, кадимкидей эле сэндвич. Билем, кадимки эле сэндвичтечи. Өтө даамдуу экен. Эмне бар мунун ичинде? Сага ошондо туюлуп жатса керек. Болушу мүмкүн. Эмне кандай болду экен? Сүйүүдөн. Апаң жасады, туурабы? Ошондойбу? Апаң жасады. Менин жасаганыма ишенүү ошончолук кыйын болсо, сен каалагандай ойлой бер. Аябай кызык кишисиң сен. Анан да жашооңдун акырына чейин менин жанымда эч зерикпей турганың кепилдикке алынган. Анан да өзүңдү өтө жакшы көрөсүң. Туура, кээде ошондой болуп турат. Бирок баары бир мени сүйөсүң. Менби? Ага көп болду. Сени алгач көргөнүмдө сүйүп калгам. Мен кандай ат койсо экен деп ойлоп жатам, Сүйхан. Балабызга. Ойлонуп атам. Атын Корхан коелу. Тайекесинин атын алып жүрсүн. Ал сыяктуу мыкты адам болсун. Кандай дейсиң? Корхан, байкем болот. Бул Жесур. Салам, өтө кубанычтамын. Карындашым сен жөнүндө көп айтты дейин десем, окшошпой калат, окшойт. Бирок чынын айтсам, Сүйхан сен жөнүндө көп нерсе айтып берди. Ал гана эмес, мындай айтсам болот. Мен байкесин ушунчалык жакшы көргөн бирөөнү көргөн эмесмин. Мен да мындай дейин анда. Менин бул кар ханышасындай муздак карындашым бирөөнү сүйүп калат деп ойлогон эмесмин. Кантип сүйдүрүп алдың, кызык? Байке. Жалганбы, Сухан? Сен Жесур менен таанышкандан бери биз сени тааныбай калдык. Макул, атам келе жатат, бул теманы жапсак жакшы болмок. Ага, менден жашыруун эмнени сүйлөшүп атасыңар? Жок атаке, жөн эле ал жайыбызды сурашып дегендей. Сиз менен таанышканыма өтө кубанычтамын. Мен Жесур Карахасан уулу. Салам жигит. Сиз жөнүндө көп уктум. Мына эми таанышып алдык. Дагы бир жолу өтө кубанычтамын. Hoş geldiniz. Men Rahide. Жеңем. Öte kuvанычтамын. Мен да кубанычтамын. Шамшум этип алсак кандай болот? Ошентели, мен карышкырдай ачмын. Седа? Апаңыз эмнеге келген жок? Чок отуруп тамактанмакпыз. Неме? Апам сиздерден кечирим сурады. Өзүн бир аз жаман сезип турат. Ошондойбу? Эмне болду? Жок, коркунучтуу эч нерсе жок. Бир аз суук тийгизип алганго. Коркунучу жок.
Бул жердин абасы бир аз ошондой, көнбөгөн кишиге терс таасирин тийгизет. Көнүп кеткенден кийин бул жерден башка жерде аба жоктой сезилип калат. Ошондой окшойт атаке. Жесур менен Суханга да таасир бериптир. Көрүнүп турат. Ой, мен чыдай албай жатам. Айтышым керек. Кандай гана жарашып турасыңар, атеке карасаңыз, Барби менен Кендей болуп калышыптыр го. Ай, көз тийбесин. Бактылуу болгула. Ушинтип менден мурун үй бүлөм сүйүмдүү жар салышты. Ушунчалык уялдым дейсиң, жер жарылса түйүнө кирип кетким келди. Биз өзүбүз дагы байкабай түгөй болуп калыптырбыз. Үй бүлөм, атама, байкеме, баарына жактың сен. Сени кабыл алышты. Биринчи эле күнү ынтымактуу үй бүлөгө айландык. Сухан кандай? Өзгөрүүсүз. Докторлордун айтымында эч өзгөрүүсүз жатат. Алардын айткандарын жасаганыбызда бул күнгө чейин жашамак эмес. Бирок жашайт, көрөсүң го. Өзүнө келет, ойгонот, өз көзү менен көрүшөт. Буюрса. Сенде эмне жаңылык? Сот бүгүн беле? Сени эстебес экен деп коркуп аткам. Аны эч унута алган жокмун го. Ок Жесур, сен Суханга сөз бергенсиң, унутпа. Суханга берген сөзүмдү кантип унутмак элем, Серхат. Болбосо минтип отурбайт болчумун бул жерде. Жакшы, сен ар дайым ушул жерде бол. Рызаны тим кой. Ал жазасын тартып жатат. Сот эмне чечим чыгарды? Серхат. Сот эмне болду, мага чындыкты айт. Акылы жайында эмес деп чечим чыгарылды. Психикалык жактан оорулар ооруканасына жөнөтүштү. Анан кармалгандан кийин акылынан адашканы белгилүү болду. Анткени күзөтчүлөр аны өзү менен өзү сүйлөшкөнүн айтып күбө болушту. Доктор далилдегенден кийин кыскасы чынбы калппы балеси өз башына келди. Өз акылы берди ага жазаны. Артисттенип жатат. Артисттенип жатат ал. Анткен күндө да комиссиядан өтө албай кайра түрмөгө түшөт. Ансыз деле бир канча мөөнөт көзөмөлдө болот. Анан кайра суракка чакырышат. Камсанова. Мына, дары иче турган убак келди. Сен жаңы келген окшойсуң түрмөдөн. Эрежелер менен таанышып чыктыңбы? Жок дечи, анда мындай. Тамак, врачка көрүнүү, сейилдөөдөн сырткары бул жерден сыртка чыкпайсың. Бир нерсе болсо эшикти кагасың, биз келебиз, макулбу? Бул жердин түрмөдөн айырмасы жок экен го, силер болсо күзөтчүлөрсүңөр. Ооба, бирок камалгандар күлкүлүү көрүнөт бизге. Анан бул жерден качуу оңой. Мен сак окшогондорду көрбөптүрмүн, сен жиндиге окшобойсуң го. Жинди кимге окшош болот? Азыр сени текшерип көрүшөт, анан жинди кимге окшошорун көрөсүң. Чын эле жиндисиңби же калп жинди болгуң келип атабы, бат эле көрүнөт ал иш.
Мына ушул менин дүйнөм сүйүктүүм. Анан бул дүйнөдө баары болушу мүмкүн. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Ой кудайым ай, кандай гана сулук, кандай гана жагымдуусуз Таксим бей. Сиз да ошондойсуз Фүген айым. Өтө керемет аял экенсиз. Кандай чоң бакыт. Сизге окшогон айымдардын келип бизге кошуна болуп калуусу. Ооба, биз да бактылуубуз. Ишене албай турам. Атам, апаңды көрөрү менен дароо жашарып кетти го. Ал деген менин апам. Бал тили менен жылааны да ийинен чыгарат. Аябай жагымдуу, сулуу аял экени көрүнүп турат, бирок атам. Дагы атам. Sanki hiç gitmemiş hep var gibi. Bir sırrı herkesten saklar gibi. Атамды эч мындай көргөн эмесмин. Элестетсең, Фүген айым Таксин атаны сүйүп калып той өткөрсө 2 жаштай. Жахиде, аял эки сөзүнүн бирине ыраматылык күйөм деп атат. Капа болуп калбасын бизге. Сен аялдарды кайдан түшүнбөгүлөң? Hiç bozulmamış yasaklar gibi aklımdasın. Geçmiş değil. Тамашасы жок, буларды мынчалык жакындан тил табышып кетерин ойлогон эмесмин. Койчу эмнеге? Сен ишенбе, атам азыр силерге өзүнүн жакшы сапаттарын көрсөтүп атат, бирок пейли жаман. Çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Ой, ишене албай турам. Карачы көңүл ачып атышкандарын. Hala seni. Sen hep benim. Кандай гана сонун деп атам да? Албетте сонун. Кана силер да көңүл ачкыла. Ой кудай жалгагыр. Карасаңыз Таксим бей жаштардын отургандарын. Эмнеге антип фарфордон жасалган куурчакта отурасыңар? Кана тургула, уятта тургула. Жесур, тиги музыканы алмаштырып койчу. Ханышам, буйругуңуз аткарылат, жаным апам. Сухан, мен уулумду эч качан мынчалык бактылуу, мынчалык ашык болгонун көрбөптүрмүн. Сен анын бактысына туш келген эң сонун бир кызсың да. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Билем. Бул түш бир күнү бүтөт. Başkasını sevemem, deli diyorlar bana. Мейли. Ошол күн келгенге чейин бактылуу болушубуз керек. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak. Кое турсаңар, эмне болду? Сиз сыртта күтүп туруңуз, Эмне болуп жатат? 1 минут, карап көрсөңүз. Эмне болду? Билбейм, эмне болгонун билбейм. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Tigi tarapka kaçıp ketsekpi? Макул. Yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor, bildiğim bütün yollar. Daha yolun
Мына сага жымжырттык. Сюхан. Сени аябай сүйөм, Сюхан. Мен да сени сүйөм. Аябай сүйөм. Мага турмушка чыгасыңбы? Эмне болду? Кызым кандай, жакшыбы? Азыр жакшы болуп калды. Капыстан жүрөгү токтоп калды. Дароо алдын алып оорулууну куткарып Кудайга калды. шүгүр. Кое турсаңыз, кандайча болуп кетти? Ушундай болушу мүмкүн беле? Болушу мүмкүн. Бала чоңойгон сайын жүрөктүн иштеши кыйындап баштады. Бул бир белги болчу. Мындан жаман болушу да мүмкүн. Даяр тургула. Айыгып кетсин. Ал келесі оны өз қолым менен өлтірем. Қызымдың өчін албасам, арқы дүйнөдө тынч турбайм. Сен кантип чыдап атасың, түшүнө албай турам. Рыза чырпыжы. Эмне болду? Сейилдеген чыктыңбы? Суусадым. Аябай суусадым. Суу таппай жатам, бөлмөдө калбай калыптыр. Тигине жаныңда турат суу кампасы. Көрбөй калыптырмын. Караңгы экен. Өтө сонун болду. Тамагым кургап калыптыр. Сени Кудай өзү чыгарды маңдайыма. Рахмат туганым. Менин оюмча да ошондой. Бирок бул жерден качуу оңой эмес, кабарлап коеюн. Ушинтип жалгыз каласың. Бирок жардам берсең иш башкача болот.
Азыр сен бул киши мени эмнеге бул жерге чакырды деп ойлоп жатсаң керек. Жок, андай эмес десем жалган айткан болом. Сенден 40 жыл кечигип кечирим сурап атам, Микримах. Мен өткөндү унутканыма көп болду, Таксин. Сен да унут. Андан бери канча жыл өттү? Унуткан жоксуң, жок. Көп ыйладың. Сени аябай капа кылдым, аябай. Сенин да, үй бүлөңдүн да башын жер караттым. Ал кезде нике күнү кызды таштап кетүү кандай гана уят иш эле. Атам сени неге атып салган жок деп дагы деле таң калам да. Себеби ал да билчү, эмнеге сени той күнү таштап кеткенинди. Кандайча? Нурхан ошол кезде мени көп басмырлап жүрчү. Анан бир кечте ушул жерде чоң майрам болгон, эсиңдеби? Ооба. Силер ошондо эртерээк кеткен болчусуңар. Анан биз жаштар калып, бир аз дагы отуралы дегенбиз. Ошол кечтин аягында маңдайыма Нурхан чыкты. Сен болсо шайтанга баш ийдиң. Бирок кара, Нурханга айттым. Бул экинчи кайталанбасын дедим. Ага эч кимге айтпайсың, сөз бер дедим. Сөзүндө турду. Де кош бойлуу экенин билгенге чейин. Анан атасы келип, кызына үйлөнбөсөм, мени да, сени да өлтүрөм деп коркутту. Демек сен Нурханга ошол себептен үйлөндүң беле, акча үчүн эмес беле? Сени коргоо үчүн, Микримах. Баарынан да сени коргоо үчүн. Булардын баарын мага неге айткан эмессиң, Таксин? Биз качып кетмекпиз да жок дегенде. Микримах, сен бул жердин гүлү болчусуң. Сени кантип үзүп кетмек элем? Экөөбүз чогуу болбогондон кийин кандай маанеси бар, Таксин? Сен ал кезде 17 жашар, көзү эч нерсени көрбөгөн кыз элең. Бирок менин сол тарабым карарып калган болчу. Ошондуктан сени таштап кеткениме эч пушайман болгон жокмун. Себеби мен сени өзүмдөн куткардым, Микримах.
угуп атам, план кандай? План мындай, акчаны көрөлү. Ук, болгон акчам ушул, акыркы тыйыныма чейин берип атам. Бирок бул өтө аз. Аз, Кудайдан корксоңчу, канча миң лира бар бул жерде. Макул дечи, бирок качууга каражат көп кетет. Мени менен бүтүп калбайт. Сен ар кимди аралаштыра бербе, көп суу ийин казбайт. Тууганым кечинде сүйлөштүк го. Мени менен кошо 3 киши. Мен айтканба ушул кереги жок болсо мага эмне? Ой, кой отур, макул. Акчаны алган бойдон кетип баратасың го. Менин ачуума тийбе. Бул жерден качуу турмак, кадам бастырбайм. Качып баратканда кармап алдым десем ишиң бүтөт. Макул. Түшүндүм. Командир сенсиң. Эртеден бери сенин үчүн чуркап жүрөм. Макул дедим го, макул. Кечирип кой, туура эмес кылдым. Кана, айт эмне кылабыз? Эмнеден баштайбыз? Мындай. Түшкөн маал материал жүктөгөн унаа келет. Айдоочу менен сүйлөштүм. Сени унаага жашырат. Макулбу? Дайыма келип жүргөн унаа. Ошондуктан тыкыр текшерилбейт. Жакшы, анан? Анан сени бир кишиге жолуктурат. Кеме күтүп турат. Капитаны тааныш. Сени аркы жээкке таштап коет. Макулбу? Андан кийин мен сени тааныбайм. Макулбу? Ой, рахмат, бар бол тууганым. Сени Кудай өзү жолуктурду мага. Сүйүктүүм, жубайым. Сен жакшы болуп кетериң менен албетте балабыз да бир аз чоңойсун. Кетебиз бул жерден. Дал сен каалагандай болот. Кеме менен узун саякатка чыгабыз. Кылабыз муну. Сөз берем. Кызым, мен сүйлөшүп алайын. Бизди бир аз жалгыз калтыра аласыңбы? Кел. Мен да чыгып бараткам. Köpölögüm. Menin suluğ kızım. Ötө korkunучтуу ката жасады сен бул келесі атаң. Билем. Сен кең пейилсиң. Мени кечире аласың. Бирок мен өзүмдү эч качан кечирбейм. Ширин, Угуп атам. менин бир аз ишим бар. Азыр чыгып баратам, бир аздан кийин келем.
Макул Жесур ага. Кабатыр болбоңуз. Мен кабар берем сизге. Рахмат, бир нерсе боло турган болсо айткандай кабар берип коесуң. Жесур Шимваленин сулуу сүйүктүүсүнө каты. Сизге урматым терең болчу. Сизди көргөн биринчи мүнөттө Кудум дарыянын суусундай тунук, күн нурундай жаркыраган жарык жүзүңүздү көргөнүмдө жүрөгүмдүн үрккөн чымчыктай тыбыраганына ишене албай жаттым. Сизге жакындаганымда миңдеген көпөлөктөр денемди оруп алгандай болду. Жесур! Жесур чурка! Жесур бала келатат. Сүйхан, Жесур! Төрөйт окшойм. Төрөйт окшойм. Сүйхан?
Сюхан эмне болду? Мен машина катуу иштеп атат. Сиз Мен эч сыртка нерсе чыгыңыз. түшүнбөй атам. Сюхан, жакшы элесиңби эмне болду? Доктор бей, айтсаңызчы, суранам Сураныч сизден. сыртка. Телефонум, Сюхан. Бизге жолтоо болбоңуз, суранам. Сыртка чыгыңыз. Макул. Ширин, мен Суханды көргөнү келдим. Кире берейин, Жок. Докторлар ичинде бар, кое туруңуз. Эмне болду? Билбейм мен дагы. Мээрман айым, токтоңуз, Кудай ыраазычылыгы үчүн айтсаңызчы, Сухан кандай, жакшыбы, эмне болуп атат? Толгоо башталыптыр, суу келип атат. Эмне? Төрөп жатабай. Бир аз эрте эмеспи? Жесур кайда? Жесур жок кылат мени, кабар бер деген болчу. Кана. Ой, жооп бербей атат. Капитан! Тынччылыкпы, эмнеге токтодук? Бир маселе чыктыбы? Ал келесі оны өз қолыменен өлтірем. Қызымдың өчін албасам, арқы дүйнөдө тынч турбайм. Сен кантип чыдап атасың? Чыдап отурганымды кайдан чыгардың? Сенин пландарың бар, туурабы? Албетте, бар. Албетте. Айт. Эмнени пландап атасың, айт. Ишиме аралашпа, Корлуда. Эй бала, сенден да мен акылуумун. Эс учун билбей жаткан менин кызым. Аны булап алып келген Рыза. А себеби болсо менмин, бир нерсе кылышым керек. Намасыңды тынчтандыруу үчүн бутума көп чалынба. Бутуңа чалынбайм. Жардам берем деп жатам. Чогуу аракет кылсак дагы күчтүү болобуз. Сага ишенбейм, Корлуда. Намысың жолтоп алып жатабы? Өз ишимди өзүм чечем деп жатасың ба? Сурап көр чал намысыңдан. Рызаны дагы бир жолу качырсаң, ал сени унутар бекен, я? Ал акмак, мага 3 жан карыз Жесур, 3 жан. Өчүмдү алуудан куржалак койбо мени. Ата катары сага жалынайм. Сага жалынам. Демек, барын силер даярдаган экенсиңер да. Теги кызматкер силерге иштеп жатты беле. Туура, Жесур даярдады. Баары Жесурдун пикири болчу. Мен унааны, анан кемени даярдадым. Эми качаарга тешигиң калган жок, Рыза. Колубузга түштүң. Торуңарды жайып кармап, мени менен ойноп, эми өчүңөрдү аласыңар. Кандай жакшы.
Бирок бир нерсени унутуп жатасың Алемдар оолу. Өлүм мага жаза эмес, болгондо да сенин колуңдан. Сен киши өлтүргүч болуп түрмөгө кирчү болсоң, ошондо бактылуу болом мен. Убактым болсо да сенин оюңча эмнеге качып кеткен жокмун. Себеби менин дартым бул эмес. Менин дартым кечирип коесуң, менин дартым сенсиң. Суханды да ошон үчүн курмандыкка чалдым, сенин жаныңды кыйноого салуу Бас үчүн. жагыңды жап оозуңду. Тиги жаныңдагы келесоонун айынан эч күнөөм жок 30 жыл камалып жаткан жерге сен кирип калсаң, кандай сонун болот эле. Мына ушул учурду эч нерсеге алмашпайм. Кана бас. Бас Машага, ат мени. Жардамың менен бул ыплас жерден кутулайын. Сен болсо таштанды толгон түрмөгө бар. Бас жагыңды. Баарына ээ болгон адам жардам фонду сыяктуу. Дүйнөнүн эң бактылуу адамы Жесур Алемдар оолу. Мындан аркы жашоосун бир күркөдө өткөрөт. Албетте, аны жашоо деп атай алсак. Оğlum takta oğlum antpe. Биз экөөбүз ушинтип сүйлөшпөдүк беле Корлуда. Колуңду тарт. Тарт колуңду. Ушинтебиz деп келишим түзгөнбүз, бирок сени ким өлтүрөт, аны сүйлөшкөн эмеспиз. Алгыла алып барып жогорудагы кайыкка салып алып кет. Ай, жооп бербей жатабы дагы деле? Ай, Кудайым ай. Канча айдан бери башында күтүп отуруп жоголо турган убакытты тапканын карасаң Жесурдун. Ал кайдан билсин? Дагы убакыт бар болчу да. Биздин кичинекей демек эртерээк келгиси келген экен да. Кудайым, жаман нерсе болбосо экен. Ой, кел жүрөбөчү, эмнеге жаман нерсе болмок эле? Доктурлардын айтымында төрөт оор шок жаратышы мүмкүн экен. Сухан бул абалда жатканда муну көтөрө албай калышы мүмкүн экен. Ошондойбу? Эки божомол бар дешти. Биринчиси же бала Суханды ойготот, же эч качан. Кайсы божомол аныгыраак экен? Кудайым, суранам. Суранам, Суханга бир нерсе болбосо экен. Суранам, Кудай. Тиги Рызанын Кудайым жазасын берсе экен. Кара. Мени жакшы тааныптырсың. Түрмөгө кирейин деген ниетим жок. Жесур, сени минтип алдаганым үчүн аябай ачууланасың билем. Мени кечир дей албайм. Болгону мени түшүн, ошол жетет. Рызаны колго түшүрүү үчүн сага муктаж болчумун. Бирок аны сенин өлтүрүүңө жол бере алмак эмесмин. Ал келесо менден бүт үй бүлөмдү алды. Оболу жубайымды, анан уулумду, кийин кызым Суханымды. Бирок аны өлтүрүп эле тим болбостон
Жасаган каталарымда акысын өзүмө да төлөтөм. Экөөбүзгө татыктуу жаза ушул. Сени киши өлтүргүч болуудан, өзүмдү болсо күйүткө толгон жашоодон куткарып жатам. Муну Сухан үчүн жасадым. Ал сага өтө муктаж. Неберем атасыз чоңойбошу керек. Экөө тең сага аманат. Таксин Корлуда. Şirin. Şirin. Sühan bilmesem nege var? Sühan ayakta. Sühan ayakta. Şirin.
Сүйүктүүм. Каякта жүрөсүң? Geldim жалгызым. Geldim. Geldim. Ушул жердемин. Geldim жалгызым. Карачы. Атасы. Сени улуубуз менен тааныштырайын. Корхан. Корхан. Уулум. Кош келдиң. Апаңды мага алып келгениң үчүн рахмат, уулум. Жесур. Мен керемет бир түш көрдүм. Кээде жашоо адамга экинчи жолу мүмкүнчүлүк берет. Эгер ишенсең, эмне болсо болсун үмүтүңдү үзбөсөң, кереметтердин сыйлыгы бул түштүн өңүнө айланышы болот.